мисалы азыр орточо ушул пакет менен иштеп жатабыз баардыгыбыз. Келишим түзгөндө сизге укук берет магазин ачканга. Экинчиден 50%ке чейин скидка болот ар бир продукцияга. Үчүнчүдөн наследственно калат. Бул сиздин уже бизнес местаңыз. Төртүнчүдөн бул подарок берилет компания. Аябай жакшы эксклюзивный подарок берилет. Либо кремовый подарок же болбосо стакан подарок. Аны компания на свое усмотрение берет. Эми караңыздар. Маркетинг план бинар и классика. Бинардан 10% берет бул пакет. Мында 12% бинардан, мында 15%. Азыр бинар эмне экенин айтып берем. Плюс купон берет 102.900 сом. Муну скидкага колдонобуз. Мында 103 эсе болот да. 102.900'дөн 308.700 сом купон болот. 617.400 сом купон. Булар купон. Купон деген эмне? Купон деген бул сизде мисалы компанияда мыломоющие средства мисалы 1000 сом турса, сиз аны 500 сомго аласыз. 500 сому купондон кетет. Ол сиздин личный кабинеттеги купондун эсебинен кетет. Плюс сизге ар бир товарда балловый бар, пиви. Стоимость пиви бар. Мисалы, бул 5 пиви бериши мүмкүн, же 2 пиви, же 3 пиви, ар кандай да. Эми караңыздар. Бул пакеттердин дагы балловый стоимости бар. 275 балл, 825 балл, 1650 балл. Ушул экранды скриншот кылып алсаңар болот. Или жазып отуруңуздар. Эми караңыздар, дальше кетебиз. Бинар деген эмне? Бинар плюс классика дедим, Бинар бул, давайте жаңы эле страница ачайын. Бинарный маркетинг деген бул сиз катталдыңыз. Эки беткаңыз болот, оң жак, сол жак. Сиздин астыңызда эң биринчи 2 бош ор болот. Бир жагыңызга Аняны жаздыңыз, бир жагыңызга Гуляны жаздыңыз. 2 подружкаңызды чакырдыңыз. Булар дагы 28.900 сом болот. Сиз сыяктуу экөө катталды, партнер болду компанияга, бизнесинизде өзүнүн ID номери чыкты, личный кабинет ачылды. Анянын пакети 275 балл берет. Гулянын пакети дагы 275 балл берет. Эми биринчи вид доход бинарда, компанияда биринчи вид доход реферальный бонус. Реферальный бонус бул сиз чакырып келген үчүн, лично өзүңүз чакырдыңыз Аня менен Гуляны. 5% от пиви. Всегда доход пивиден эсептелет. Экинчиси командный бонус деп аталат. Ол Аня менен Гуля сиздин команда уже считается. Эгер командный бонус малый жактан эсептелет дайыма, бул жакта экөө сравнение болот. Ошондо малый жагы экөө теңделгенде малый жагы 275 болот. 275 пивинин сиздин пакетиңиз өзүңүз 28.900 болсоңуз, малый веткадан 10% аласыз. От товарооборота малый ветке ошондо 10%. Бул 1800 сом. Реферальный бонус 900 сом. Көбөйтүлгөн 2 киши, биринчи, экинчи кишиңиз. Реферальный бонус 1800 болот экөөнүкү. Үчүнчү уровневый бонус деп аталат. Уровень деген мынакей, сиздин астыңызда 2 киши линиялары бар, ар биринин. Уровневый бонус фиксированный 5800 сом. Ушул 3 доход, урматтуу партнерлор, активный вид дохода деп аталат. Активный вид. То есть жаңы адам келсе гана чыгат булар. Мисалы, мынакей 1-2, биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, чексиз кете берет. Эми караңыздар ушул жерде. Биринчи уровень үчүн бонус кадимкидей бонус за первый уровень деп чыгат. Бул экинчи уровеньге сизден мисалы Аня бир киши жазды и спонсоруңуздан бир киши келип калды. Экинчи уровень үчүн кайра 5800 сом чыгат.
бул киши да бир иши жасаса, бул киши бир иши жасаса, неважно, биягына түшүп атабы, мунун бул жагына түшүп атабы, сиз үчүн, могу сиз үчүн только уровеньге оң жак сол жактан жаңадан түшсө эле могу бонус за уровень чыга берет. Бинар болсо мындай эсептелет. Бул мунун парасын табат, бул муну табат десек да болот. Может оңоюраак в начале, но мынтип эсептейбиз бинарды. Карап туруңуздар. Бинар булар күнүнө саат 16:00 чыгат. Мисалы, могу биринчи экөөдөн доход алыңар. Эртеси күнү же 1-2 күндөн кийин бир күндө сизде товар болот, мындай болду. 1, 2, 3, 4 киши түштү. Оң жактан, сол жактан 1, 2, 3 киши түштү. 3 кишинин обороту 825 балл болот. 275 булардыкы 1100 балл болот. Экөөнү салыштырат дагы сизге историяга, личный кабинетке командный бонус от 825 деп чыгат. Пивден 10% деп прям эмнеден доход чыгып атат, жазып берет сизге накей. Анткени малый жагыңыз 825. Кийин азыр бизде ритейлер бар. Бир күндө 53.200 сом чыгып калышкан. Бул ограничение по бинару. Бизде ошондой чектелүү бар. Күнүнө 53 миңден ашык акча ала албайсыз. Анткени күндө кийин команда коюлган, mayakта 20-30 киши да бир күндө жазылып калат да. Ошондой убакта 40-50 киши келип калса бир күндө, ошо 24 киши үчүн эле айлык аласыз. Эми караңыздар. Мондай чыгат. Уровень болсо биринчи уровеньге алдыңар. Уровневый бонус за первый уровень, второй, третий уровень деп алар өзүнчө жазылып чыгат. Эгер ушулардын арасынан лично өзүңүз чакырган адамдар болсо, реферальный бонус деп алып чыгат. Ошолордун баарын внимательно болуп, бонустар каяктан келер билип алыңыздар. Себеби эртең эле адам чакырганда кээ бир сетевиктер келип калат, же сетевик эместерди эле сурайт да, каяктан чыгып атат акча деп. Ошонун баарын компания бизге түзүп берип атат да. И кийинки күнү расчет чыгат. Сиз бир айда байлык күтпөйсүз, башка жумуштагыдай болуп. Бул жакта эртеси күнү ала бересиз. Ким кандай иштегенге жараша акча ала берет. Эми караңыздар, бул только активный вид дохода. Биз эми постоянно киши жаза берген билген жокпуз. Негизи сетке пассивный доходго келебиз туурабы. Биз иштебесек дагы определенный товарообороттон акча чыгып туруш керек бизге. Эми компанияда 5 миңден ашык дегиз товардын түрү бар. Эми бастан 20 түрү, для стиркинин 15 түрү, ушундай ошонун баары, прокладкинин 20 түрү, ошолордун баары кире берет да. То есть наименование товаров очень много. Караңыздар. Эми 3 вид доход, активный вид дохода ежедневно чыгат. Эмне үчүн активный? Жаңы адам болсо чыгат, жаңы адам жок болсо чыкпайт бул доход. Баары эле күндө бинар алып турган жок. Өзгөчөлүгү, эгер бир жак виткаңызда өсүп кетсе, кандай болот? Менин случаем, бир жак виткам аябай астында. Экинчи жакта киши түшпөй атса, булар кыркылып калбайт. Баардыгы накопительно. Бир жагыңыз күтүп тура берет, товарооборот. Миллиондон ашса дагы тура берет. Кээ бир компанияда определенный товарообороттон кесип коет. Ай сайын обнуляция этип турат. Бул жактан дайынбыз. Эми караңыздар, ушул эле адамдар могул жерде кандай болот? Уровеньдер ылдый кеткен сайын чыгат. Эми могул Аня өзүнүн астына бир киши жазса, могул жерге бир киши жазды. Бул өзүнүн астына бир киши жазды. Куля. Бул бияка жазды. То есть уже ачылган линияга байкаңыздар. Могул линиялар үчүн сиз уровень үчүн акча алгансыз да. 5800 могулар үчүн алгансыз. Ошо уже ачылган линияга түшүп атат. Жаңыдан, уже ачылган да могу аласыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп уровень үчүн 5800 аласыз. Ошол линияларга адам түшсө, сиз только товарооборот пивден эле аласыз. Мисалы, бул жакка 3 киши түштү, 825 же 1 киши түшүп калса деле, бүгүн бир эле киши түштү, малый жагыңызга уже ачылган линия, сиз 275тин 10%, 1800 сом бинар аласыз. Сизге күндө эле 5800дөн чыга бербейт. Бинарды дереваны койгондо, мондайдан иштеңиздер дайыма 2 наружный веткага иштеген туурараак болот. Сиз могул адам жаздыңыз, сиз дагы бир личникти мунун астына түшүрдүңүз, мунун астына, ушинтип кеткен жакшы болот. Кээ бирде мынтип атасыздар да, могул биринчи адам кызыгып, ойгонуп иштеп кетет дейсиздер дагы, бир эле колуна акча алса иштеп кетет деп, өзүңүз прямой кылып туруп майкада киши түшүрүп берип атасыз да, чтоб могуга бинар уровень чыкса үчүн. Ал киши эмне бир жолу акчаңарды алат, ошо менен жок болот. Могул өзү адамдын өзүнүн ичинде каалоосу болбосо, буга миллион берсеңиз дагы иш аракет кылбайт. Адам ар ким өзүнүн жолун өзү өтүш керек да. Кээ бирөө кыйналып атат, тиги мынтип атат, анан буга мынтип жардам берип турайын, анан деген болбойт андай. Ал өзүнүн путун өтүп атат, анын жашоосуна мындайча айтканда өтө деле кирешпей эле өзүңөр мына главный путьту көрсөттүңөр, жолду. Бул киши кантип өзүнүн могул жагынан киши коет, сонун эле түшүргөн болсо. Сиз түшүнүп, эки жагыңызга адамдарды коюп кетип атасыз дагы, анан могул киши эле түшүнбөй, өзүнчө жардамга чуркап эле герой болбошубуз керек. Бизнесте честно иштейли. Ар ким өзү экинчи жагына аракет кылсын. Эгер бир жагыңар болсо дагы, спонсордон келсе өтө жакшы. Эгер спонсордон перелив келбей калса, анда эки жагыңарды теңдеп кете бересиздер. Эми караңыздар. Могул адам
Мына ар ким бир жагын алып кете берсеңиз, бул жагына кишилерин коюп теңдеп иштеп кете беришет. Уровень алышат, могу үчүн бинар алат, ушинтип кете беришет. Эми бул бинар боюнча болду. Гримлифтин мага жаккан, мен эмне үчүн ушу компанияга келген башкы себеби, ар бир адам биякта потребитель. Мисалы, сиз 15 балга товар алдыңыз, бул 20 балга товар алды, бул 30 балга, 40 балга, 3 балга, 5 балга алды, бирөө 36 балга алды. Билбейсиз ким бир айда канча товар колдонот. То есть продукция колдонот, дүйнө. Шампунь алат, самын прокладки, гель стирки, тиги унитаз жугучу, обувь алат, идиш аяк алат, баары бар бизде, носки алат дегендей. Ошол ар бир товардын стоимость пиви балловый өлчөмү бар да, баалы бар. Ошол баал биякта товар ай сайын түгөнөт. Ушу сизден кийинки келген клиенттердин баары, партнерлордун баары өзүнүн скидкасынан пайдаланып компаниядан товар алат. Ошол компаниядан товардын 4-чү вид доход бул кэшбэк. Кэшбэк бул сиз алган товардын, мисалы 15 балга товар алсаңыз, 10%, 15 пивинин 10% сизге айлык болуп чыгат. Бул 1,5 пиви деп сизге айлык болуп чыгып калат. Курс кайра көбөйткөндө 70 сом. Где-то 100 сомдой өзүңөргө возврат болот. 15 пиви кээ бирде баалы жакшы болсо 1,5 миң сом болот. 2 миң сом болот. 4-чү доход кетти. 5-чи доход MB команда деп аталат. Муну кантип эсептейбиз? Могул жерден азыр кызыл менен белгилейм, внимательно караңыздар. Могул сиздин личник, могул личник кызыл. Могул жерде дагы бир личнигиңиз бар. Ылдыйда дагы бир личнигиңиз бар. Уровеньде 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, неважно кайсы уровеньде турат, алар дайыма сиздин личнигиңиз. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Могул жерде 5 адамыңыз бар, 5 адамыңыз сиздин личник боюнча кала берет дайыма. Маркетингде поколение деп айтат. Могул 4 адам, 5 адам чакырган болсоңуз, мисалы Кытайга малый промоушен кылам деп, 5 адамыңыз бинарный деревода любой жакта турушу мүмкүн. Кээ бирде может бирөөнүн могул жерине деле коюп берип коюшуңуз мүмкүн да. Любой жакта турат, бирок алар сиздин 1-чи поколение бойдон калат. 1-чи поколение. Булар чакырган адам, может бирөөсү 3-4 киши чакырып коет. Булар чакырган адамдар сизге 2-чи поколение болот. Анан 3-чү поколение, 4-чү, 5-чү ушинтип. Мисалы 1-чи кандай көрсөтөм? Могу 1-чи адам, деревода 2 адам чакырды бинарга. Ал 2 адамы классикада мындай болуп, 2 адам сиздин 2-чи линияңыз болот. Могул адамыңыз тоже 2 адам чакырды өзүнүн астына. Ал дагы бул жака 2 адам болуп түшөт по классике. Анан астына келип, ылдый деревода неважно каякта турат, бирок программа сизге дайыма ушундай эсептеп берет. Эми караңыз. Ушул ар бир адам өзүнүн эле турган местосуна товар алып атат өзү үчүн товар алат дагы. Ошол товар обороттон сизге айына айлык чыгат. 1-чиден 5-чи уровеньге чейин или поколение, 5-чиге чейин сизде өтө көп киши болушу мүмкүн. Неважно канча киши, ар бир киши болсо дагы сизге 4% от покупки чыгат. То есть ар бир баллдан сизге акча чыгат. 6-дан 10-чу уровеньге чейин 3%. 11-ден 30-га чейин 1%. 31-ден 50-ге чейин 0,5%. Ушул жак түшүнүктүү болуп атабы? Эми мындайча айтканда, наглядно айтып берейин. Мисалы, сизде 5 адам бар, 1-чи поколениеңизде. 5 адам бар. 5 адамыңыз ар бири 2-чи поколениеңизде 2ден эле чакырса 10 адам болот, 3-чүдө 2ден чакырса канча болот? 5ден чакырсынчы же болбосо 25 адам болот. 125 адам болот. 4-чүдө ушинтип эсептейсиздер да, калькуляторду аласыз дагы эсептейсиздер.
625 болот экен. 5-ci уровеньде 3125. Караңыздар, эми ушул жерден внимательно карайбыз. Эгер сиз 2 эле адам чакырсаңыз да эсептеп көрөлү. 2, 4, 8 болот, 16 болот и 32. Көрдүңүзбү? Айырмасын. 2 адам чакырганда кандай көбөйөт? 5, ар бири 5тен чакырганда уже 5-ci уровеньде кандай көбөйөт? Эми карайбыз. Могул 5 адамыңыз ар бири мисалы 15 балдан жасасын, 15 балдан товар алсын. 15 пивиден товар алсын. Бул уровеньде сизде 75 пиви болот. 2 адамыңыз 15тен болсо 30 пиви болот. Монун баары 15тен жасаганда кандай картинка болот көрөбүз. 25 адам 15 балдан жасаса 375 бал болот. 125 адам 15 пивиден жасаса 1875 бал болот. 625 адам 15 балдан жасаса 9375 бал. 3125 адам 15 эле балдан жасаса 1-2 миң сом айына соода кылса 46875 бал болот. Эми караңыздар. Могул 4 уровеньден мынтип айттым сизге. Эмне деп айттык? 1ден 5-ci уровеньге чейин ар бир покупкадан канча процент чыгат дедик? 4%. 4%. Эми мынтип эсептейбиз. Эми просто өзүбүз үчүн да мунун баарын программа эсептейт. 75 балдын 4% 3 пиви. 3 пивини программа 70 сомго көбөйтөт. 210 сом. 375'tin 4% 15 bal. 70 сом көбөйтөбүз. 1050 сом. 1875'ti 4% 75 bal экен. Муну да 70ге көбөйтүп туруп компания бизге акчалай берет. 5250 сом. 9375'tin 4% 375 балдын 70 сом көбөйткөндө 26250 сом. Андан кийин 46875'ti 4%ке көбөйтсөк, элестетиңиз 1875'ti 70ге көбөйтөт. 131250. Мына ушул болгон 5 эле уровеньдеги адамдан сиз айдын онунда ала турган акча ушулар. Анан сизде 5 уровень эмес да бизде компания 50-ci уровеньге чейин төп берет. Биякта 4%, бирок кийинкиде, мына кийинкиде 6дан 10го чейин 3%. Сиздин эгер ушундай темп менен кетсе 3125 ушундай темп менен кетсе 6-cı уровеньде сизде 15625 адам болот. Ар бири 5тен в идеале. Элестетиңиз, 15 миң адамыңыз ар бири 15 балдан товар жасаса 243 миң болот экен. 34.375'ti. Ушунун 3%'ын аласыз. Бул уже 7000 бал экен. 7031 балын сизге көбөйтүп 70ге көбөйтүп берет дагы. 492 миң сом. Бир эле уровеньден. Масштабты жеткизе алатамбы? Ну это в идеале 5-5тен чакырса, но даже ар ким 2ден чакырып, арасынан эч ким чакырбай койсо деле, ушул схема 10 эле процентке иштеп берсе дагы, силер биздин спонсорлордой болуп, айына 100 миң, 200 миң доллар деген акча ушул жакта жатат да. Экран көрүнүп атабы, наркытайдына? Да, Челя, жакшы эле көрүнүп атат. Жакшы эле түшүнүктүү болуп атабы? Могу масштаб чоң акчаларды көрүп атасыздарбы? Мен өзүм айткан сайын өзүм мындай эме болом да, негизичи прям. Эң чоң акча ушул товарооборотто жатат. Биякта силер уже киши чакырбайсыңар. Биздин уже есть команда. Ошол команда айына эле өзү үчүн эле башы көзүн жууп эле үйүнө бирдеме колдоно берсин. Все. Бизде доход ушул жакта азыр
мейли буга чоң команда куруп эл уровеньге жеткиче сиздерде жарым жыл кетсин, 1 жыл кетсин. Ал 1 жылдын убагында деле биз бинар рефералка алып атабыз, анча пассивный доход алып атабыз, статустар жаап атабыз, путешествияга барып атабыз. Но суть бул компания бизге уже 49 жылга заводду договорлошуп алып атат. Эми бул 1 жылдык же 5 жылдык компания эмес да, ошон үчүн алдыга карагыла да, неберелериңерге чейин жете турган иш кылайын буюрса. Эми ушул бонус MB команда деп аталат. Айдын оюнуна берет. Единственное условие өзүбүз дагы 15 пивиге активность жасашыбыз керек. Активность деген бул 15 пивиге товар алып, компанияда товар оборот кылып турушубуз керек. Сиздин чакырган могу командаңыз, бинарный дереводагы командаңыз, мунун бардыгы бул сиздин магазиндин клиенттери деп айтсак болот. Булар ай сайын товар колдонуп, компанияда соода жүрүп атса, ошол прибыльдан бизге компания төлөп берет акча. Бул эң сонун нерсе. Бир жолу куруп койгон нерсеңиз сизге ай сайын биякта бад эмес, баягы 3 ай ичип андан болду ичпей кое турган, жарыктап алгандан кийин ичпей кое турган нерсе эмес. Бул өзүбүз билебиз кандай сонун продукциялар бар. Эми бул MB команды 5-чи бонус болду. Бизде MB бинар деген бар. MB бинар. 6-чы бонус. Бул ошол эле мына сиз бул жагыңызга спонсордон бирөө келди. Спонсор деп коеюн. Бул жакта өзүңүздүн веткаңыз бар. Эми спонсор бир активный киши алып келип берип койду сизге. Жакшы командасы кетип, идеально кетип баратат. Прям перелив менен келген адамды тоже сиздин команда болот. Тоже андан уровень, рефералка, бинар, рефералка эле албайсыз, уровень менен бинарды ала бересиз, теңделип чыга берет. Эми ушул келген командадагы балловый товар оборот кылат да, 15-20 балга булар дагы товар алып атат. Булар да товар алып атат. Сизден кийинки команда болот. Ушул ар бир уровеньден 0,5% аласыздар. От PV покупки. 0,5% от PV. Мисалы, но буякта чектелүү да. Буякта чектелүү. Себеби биринчи уровеньге 2 эле адам батат. Экинчиге 4 эле адам батат. Идеальный толсо. Үчүнчүгө 8 адам батат. Төртүнчүгө 16, если идеальный толо турган болсо. Но бизде мындай болуп калат да. Ол бир жагына эч ким жазбай коет. Бул барып анан могу жерден кетет ушундай да. Ошондой болсо дагы булар покупка кылышат ай сайын. Ошондо MB бинар бизде 1ден 50-чи уровеньге чейин биякта чисто уровень кетет. Не поколение. Поколение бул лично сизден тараган команда. 4, 3, 0,1, 0,5%. Бул уровень. Бияк поколение эмес, уровень. 50 уровень. 2, 4, 6, 8 деп 50ге чейин басасыз калькуляторду. Прям басасыз. 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 деп. Андан ары ушинтип 2ге басып, ол дерево идеальный толуп ар бири 15 балдан жасай турган болсо, бул жакта дагы айына миллиондогон долларлар бар. Прям басып көргүлө. Мынтип кантип эсептейсиз? Мисалы, бул 15, бул 15, 30 балды, 30 пиви да көбөйтөсүз 0,5ке. Программа өзү эсептеп берет. Мисалы, могу жерде 128 адамды 15 балдан алса, могул эле уровеньде. Могул уровеньде 128 адам бар, Ошол ар бири 0,5 пивиден товар алса, 15ден, ошондон 0,5 сизге чыгат. Бул, конечно, азыраак, но бул дагы сонун нерсе. Көчө мага жана старший директор Толчнева айтты. Ошо Толчневадан кийин бир аял жазылган экен да могу жерде, өзү менен чоң. Бирок бир да киши жазбаптыр. Толчневадан перелив түшкөн экен да, мындай. И ошол команда ай сайын товар алат, мына 4 жылдан бери, 5 жылдан бери. Могу кишиге просто ана когда-то место алып бинарный деревоға туруп калган үчүн и өзү дагы активный потребитель үчүн айына 120 000 рубль чыгат экен. Элестеткиле, ай сайын. Хотя эч ким жазган эмес, он просто активный клиент.
ошондон MB бинардан алат экен. От переливной структуры, от товарооборота переливной структуры. А эгер ушул киши ойгонуп бул жагына кишисин жазып кетсе, уровень бинар рефералкалары дагы алат, плюс личный командадан да акча алат. Окусун. То это надо завтра снять? Да. Четвергке жасайбыз азыр. Это четверг сделать? Ушундай доходдор бар бизде. То есть перелив менен келген командадагы сиздин команда. Бул мындай нерсе башка компанияда жок, вообще жок. Сизде гарантированный доход бар. И эң эмеси компрессия деп коет. Мисалы, могу жерде бир киши активность кылбай калды, мына сары менен белгилейин или жашыл менен. Бул активный кылбай калды. Могул астыда турганды мунун ордуна жылдырып берет. То есть сизге гарантированный 50 уровень бар. Активный кылбай калса өчүп калбайт, просто ошол айда эле ошол киши акча албай калат. Акча албай калат өзү. Ордунда эле тура берет деревода. Бирок анын астындагы адамды сизге 3-чү уровеньди сизге 2-нин ордуна жылдырып берип коет. Программа өзү ошондой иштейт. Ошо программаларды, акчаларды эсептеп башыбыз оорубайт биздин, бирок билип алышыбыз керек, бизге доход каяктан келет, каяка бартабыз. Жөн эле бирөө тиги мынча акча алат экен деп эле жазылып алып, мен да акча алат экенмин деп күтүп отурбайбыз биякта. Бул чисто расчет биякта. Эмоция эмес, чисто математика, чисто сода. Кадимкидей сода бул жер. Бул жакта да иштеш керек. Андан кийин MB бинар кетти. MB бинардан кийин бизге карьерный бонустар башталат. Карьерный бонус, биринчи бонус бизде менеджер деген статус. Менеджерге чыгыш үчүн 2 веткаңызда 44.200 балл, 44.200 балл болуш керек. Ал деген 44.200, эгер бир контракт бар 275 балл болуп аткан болсо, значит бул жакта бизге 160 киши, бул жакта 160 киши керек контракт менен. И 28.900 чоң пакеттер болсо анда азыраак болот. Плюс ошо жана деревода чийдик го. Ошол адамдар азыр балл башталды. 15 балл, 20 баллга товар алса, ошол дагы 44.200 толуктай берет. Бул жакта срок жок. 3 айда чыгасызбы, 2 айда чыгасызбы, 5 айда, 1 жылда, 2 жылда чыгасызбы, накопительно үстүнө акырын кошулуп отуруп, качан сиз 44.200 болгондо, либо малый жагыңыз ошого чыкканда, менеджер деген статус берилет, подтверждениясы жок эле, ошол статуска сизге $1000 премия берилет. Единоразовый, курс 70, ошондо 70.000 сом. 70.000 сом премия берилет. Андан кийин ошо карьерный бонустарда кийинкиси бул жактан бир менеджер чыгат. Неважно, перелив менен келдиби, личный структураңызбы, глубинаданбы, бир жактан бир менеджер чыкканда сиз не болосуз? Старший менеджер болосуз. Старший менеджерде $2000 бонус болот, единоразовый. Уже биякта активность көбөйөт. 60 PV кылыш керек. 60 PV, 100 PV личный покупка кылабыз да, уже статуста чоңойгон сайын. Эми караңыздар, ал эми үйгө керектүү буюм алып атып эле ошондой болот. Мына 10 ай болуп калды иштегениме, 11-ай кетип атат. Мен вообще товар сатпайм, только өзүм колдонгонго эле алам да. Биякта эч продажасы жок эле иш кылса болот. Содадан корком да, өзүм магазин ачып отуруш керек ал жакта. Эртеден кечке ачкандан кийин ответственность магазин ачканда, ошон үчүн мен лучше команда менен иштеген жагат мага. Бул ошо карьерный бонус. Менеджер болгондо лидерский деген бонус ачылат 9-жолду, уже 8-чи. Лидерский бул СНГнын товар оборотунан маркетингде РТО деп турат, кабинетке РТО деп чыгат. Российский товар оборот деп башында ошентип калган экен, ошо боюнча 3%. Бир айда канча РТО болсо, товар оборот болсо, ошонун 3%, мисалы, текущий өткөн мартта компанияда СНГ боюнча мисалы 100.000 товар оборот болсо, ошонун 3%-ин алат дагы 100.000-дики 3.000 PV-ни ошону бөлүп берет менеджерлерге жарымын. 3'tü 100 деп алабыз. Ошонун 49% болгон менеджерлерге оп окшош кылып бөлүнөт.
Анан дагы бир 10% старшийлерге, дагы бир 10% директор анан старший директорлорго бөлүнөт. Менеджер болгондо дагы бир бонус ачылат. Travel счет деп компания өзү ачып берет. Ай сайын бир $100-200 тегерегинде ошо счетко акча түшүп турат. Ал акчаны биз только на путешествие курутабыз. Андан кийинки доход бизде директор болду. Бизде командада Буруу менен Гуля эже директор болгондо автопрограмма и жилищный счет деп эки счет ачылат. Авто и жилищный деп 1% общий товарообороттон ошол жака кетет. Азыр кыздардыкы канча чыгат көрөбүз. Бул айда айтышат го өздөрү. Ошол мисалы мен бир директордукун көргөм 156 000 бир айда. Бияка 156 000 бияка. Эки счетко түшкөн да. Это кроме бинара, рефералки, могу карьерныйдан сырткары, РТОдон сырткары, анан жанагы МБ классика товарообороттон сырткары бул өзүнчө счет. Ошондой урматтуу партнерлор, почти баарын эле айтып бүттүм окшойт да. Андан сырткары бизде 6 айда бир промоушн болуп турат. Ар бир жарым жылда мисалы текущий промоушн, путешествие Кытайга болуп атат. 8 000 товарооборот слева, 8 000 товарооборот, пиви. Оң жак, сол жагыңызда ошончо пиви болот. 5 лично приглашенный болот. Мында көчө мага Ирина айтты, программа аябай жакшы болот экен. Деловой болду, биз өткөндө барганда. Чынында аябай чарчадык да. Таң атпай тургузуп заводдорго экскурсия, күнүнө 2 экскурсия завод бүттү. Ушундай насыщенный болду, деловая поездка болду да больше. Мында больше отдых болот экен. Аябай жакшы жерлерге барат экен. Кытайда көрө турган жер өтө көп экен да. Ошого аракет кылыңыздар. Буга компания 6 ай берет, элестетсеңиздер. 1 февралдан башталды. Сиз бүгүн кирген болсоңуз дагы 31 июлга чейин убактыңыз бар. Кенен могул адамдарды товарооборотту продажа менен да чыгарсаңар болот. То есть астыңардагы адамдар өздөрү колдонгонго баалуу товар. Баалуу товарды азыр сервис центрден аласыңар. Жакында тиги Жошадагы балга өтөт дейт, эми ал өткүчү. Азыр Жибекте баалуу товар бар. Керимбекова офисте бар баалуу